Салам алейкум. Бүгін 7 апрель. Алмабақта. Күзгі алмабақтар. Туғандар, медный купорос менен, жездин тузу менен дарыланган бақ акиташ. Бордос суюктугу 1 ай мурда чачылган. Бул эмнеден сактайт? Бул оорулардан, ошондой эле зыянкечтерден сактайт. Баштан аяк мына ушундай дарылап чыгыш керек. Эгерде мына ушундай дарылоо жүргүзүлө турган болсо, анда щитовка, ошондой эле курт, оору, парша, мына ушундай оорулар болбойт. Көрдүңүздөр, мына учуна чейин дарыланган, азыр уже токтош керек. Жалбырак ачып баштады. Эми мындан бияка дарылай турган болсоңуздар, анда күйгүзөт. Мынакей. Денеси таза, күнгө күйбөйт, агы түшүп калбайт. Мына ушундай дарылаш керек. Медный купорос менен шабдалы, алма, гилас, өрүк бүт баарын дарылап чыкса болот. Азыр эми мындан бияка башка фунгисттер менен дарыласа болот. Биринчи обработкасы бүттү. Бак мына ушундай көгүш ак түстө болуп калыш керек. 3% дары берилген, 3% медный купорос, 3 кг акиташка гастетилип чачылат. Аппарат менен чачылган. Учуна чейин ушинтип чачып чыгыш керек болот. Эгер багыңыз оорубаса, анда сизге түшүмдүн кепили болуп бере алат. Мына туугандар гүл ачкан калды. Саламатта туруңуздар туугандар.